10-жылы Казакстанга келдим. Казак тилин колдонуу үчүн эмес, үйрөнүү үчүн окуй баштаңыз. Мен ашказанды даарылайм, эми болсо тилди даарылай баштадым. Тил өздөштүрүүгө шыгы болбогон адам жок. Андай адамдар жок, англисче жана казакча деп айтса болобу? Болот. Адатта сиздин деңгээл кандай? Бири-бирибизди казакча түшүнөлү деп айта алабыз. Бул жагынан биз жардам беребиз. Владислав Тен өзүн лингвистикалык изилдөөчү деп айтат. Бир кездерде анын медициналык тажрыйбасы үчүн англис, өзбек жана корей тилдерин талап кылган. Ошондо аларды бир эле учурда жана абдан тез үйрөнгөн. Мындан 15 жыл мурун Владислав Казакстанга көчүп келип, бул жерде элди даарлаган. Бирок казактарга казак тилин үйрөтө баштаган абалга кириптер болгон. Владислав, кутман күнүңүз менен. Убакыт бөлгөнүңүз үчүн рахмат. Сөздү сиз үйрөтө ала турган 5 тил тууралуу баштайлы. Мына ушуга байланыштуу мен сурайын дегеним. Казакстанда казакча суроо талап кандай? Ал эми азыр сиздин окуучуларыңыз кимдер? Азыр казак тилинде талам максималдуу болуп жатат, анткени ал популярдуу, актуалдуу. Ал эми негизинен мен аткарган иштердин 90% казак тилин үйрөтүү. Негизинен алар казак улутунун өкүлдөрү, көптөрү балдар. Негизи булар өздөрү казак тилин билбеген, бирок балдарынын казак тилин билүүсүн каалаган аң сезимдүү ата-энелер. Но хотят, чтобы знали их дети казахский язык. То есть я правильно понимаю, что Демек мен туура түшүндүмбү? Сизге казак тилин үйрөнүүгө келгендердин улуту казак, бирок казак тилин билбегендер. казахского языка? Негизинен казактар, аларга эмне түрткү берүүдө? Азыр шыктануу кандай? Наверное, Идеологиялык мотивация болсо керек. Биз казакпыз, тилибизди билишибиз керек. Коом жетилсе керек, казактын өзү түп тамырына кайтууга жетилсе керек. своим корням. Сиз келген адамдар, сиздердин окуучулар, алардын арасында казак тилин идеологиялык себептер менен гана эмес, ошондой эле такыр кадимки зарылчылык, жумуш муктаждыгынан үйрөнүп жаткандар. Адатта алардын деңгээли кандай? Ооба, алар көбүнчө казакча билишпейт. Такыр элеби? Потому что, смотрите, вот у нас в стране... Ооба, анткени карасаңыз, бул жерде мага көп айтышат, мен казакча билчү эмесмин, бирок анан сүйлөп баштадым дешип. Мындай адамдар иш жүзүндө келбейт, анткени андай адамдар чындыгында казак тилин билген, казакча билишчү, бирок жөн гана пассивдүү билген жана аны жөн эле артикуляциялабаган, сүйлөбөгөн адамдар. Болгону алар күч жумшашып сүйлөй башташты. Башкача айтканда, алар өздөрүнүн психологиялык тосмосун бузуп сүйлөшө баштады. Эми алар тилди такыр түшүнбөгөндөр же өтө жамаачыдай түшүнгөн. Бизге мына ошолор келишет. Анан да көбүнесе алар казак улутунун өкүлдөрү. И это часто бывает представители казахской национальности. Ну тогда давайте Анда келгиле, бүгүн Владислав сиздин жардам менен казакча сүйлөп түшүнүүнү нөлдүк деңгээлден кантип баштоо керектигин түшүнүүгө аракет кылалы. с нулевого. Макул аракет кылып көрөлү. 10-жылы Казакстанга келдим. Дароо эле казак тилин үйрөнгүм келди. Эмнеге? Себеби мага Өзбекстанда баары өзбекче сүйлөп жаткандай сезилди. Демек Казакстанда баары казакча сүйлөйт. Расмий тили казак тили. Бул менин медициналык ишимди алга жылдырууга жардам берет дегенди билдирет. Балким мен министрликте кандайдыр бир адам, чоң адам болуп калам. Ал үчүн мага казак тили керек. Мен аны Казакстанга жаңы келгенде эле түшүндүм. Бирок мен ушундай кызыктуу нерсеге туш болдум. Мындайча айтканда, кичинекей маданий шок болдум. Баары орусча экен. Бул дагы азырынча казакча үйрөнбөй калышыма себеп болду. А мен болсо аны кааладым. Жакшы, мен чөйрөнү кайдан табам дедим. Башкача айтканда, мен атайын бир жерге барышым керек эле. Где я среду найду? То есть надо специально где-то. И я работал врачом какое-то время. Ооба, мен бир канча убакыт аралыгында дарыгер болуп иштедим. Бирок мен келери менен Бектуровдун окуу китебин сатып алдым. Бектуров аны баары билишет. Ал автор грамматиканы жазган. Мен аны бир дем менен тез эле окуп салдым. Эми тили техникалык жактан өзбек тилине окшош экен. Өзүнүн айрым өзгөчөлүктөрү менен гана. Анан тил татаал эмес, үйрөнсө болот экенин түшүндүм. Мен аны үйрөнө аларымды түшүндүм. Ал кыйын эмес эле. Болгону жөн гана убакытты талап кылат. Анан кийин мен Казакстанда дегингиси казак тили боюнча маселе бар экенин түшүндүм. Алар билгиси келет, бирок биле алышпайт. Же билиши керек, бирок билишпейт. Ташкентте андай маселе жок. Өзбек тилинин көйгөйү жок. Ал Ташкентте жок эсе. Ташкентте деле орусча сүйлөгөндөр көп. Көрсө казак тилинин көйгөйү тереңде жатат экен. Аны да түшүндүм. Ал казактардын казак тилин билбегендиги, казактардын казак тилин билбеши. Башкача айтканда, маселе жактан ошол экен. Ошентип мен казак тилин үйрөнүш керек деп ойлондум. Анткени ал татаал эмес эле. Бирок бул жерде аны эмнегедир эч ким үйрөнө албайт. А здесь почему-то никто не может его выучить.
Вы стали учить... Казак тилин колдонуу үчүн эмес, окутуу үчүн үйрөнө баштадыңызбы? То есть Ооба, мен ар дайым ошентип айтам. Мен казак тилин окутуу үчүн атайын үйрөндүм. Бирок башка факторду эске албаганда мен аны үйрөнгөнүмдүн себеби мен Казакстан менен байланыша баштадым. Бирок мен казак тилин чет тили катары окутуу үчүн үйрөнүүнү максат кылдым. была такая у меня цель выучить казахский, чтобы его преподавать в качестве иностранного языка. Бир жыл мурун казак тилин билбеген адамга эмес, казак тилин билген кишиге барганы жакшы деп чечкен окуучуларыңыз менен кандайдыр бир көйгөйлөр болду беле? Еще не знал, типа... Мен түшүндүм. Сам год назад только... Ал бул жакта бир жыл мурун өзү үйрөнүп эми гана. Знаете, бывает вот такое, знаете, Эми карасаңыз, азыр билесизби, мен сиңген жаш бизнесмен бар дейли. Ооба, кээ бир кандайдыр бир жаш жагынан чектер бар. Ошол бала бизнес куруп мастер-класс өткөрүүдө. Эгерде сен анын аброюн таанып, жашына карабасаң, ошол учурда эле деген ийгиликтүү адам да. Мен ага барам дейсиң. Сиз өзүңүз ийгиликке жетесиз. Жаш, мартабасы, улуту сыяктуу нерсеге асыла берсек, эми кээ бир нерселерге жармашсак. цепляемся за такие вещи, как возраст, положение, национальность, то есть... Сизге андайды башыңыздан өткөрүүгө туура келдиби же баары жеңил болдубу? Мен аны ушул күнгө чейин угуп келем. Эмне экен? Мен андан ары бара берем. Кадимки тил билген адам бир нерсени айта башташы мүмкүн. Сен менден да жаман сүйлөйсүң, тиги буу чача-пача деп. Ошентсе да сабак бере баштадың. Да, все, конечно, он... Ооба, баары. Албетте, мен алар сүйлөгөндөй сүйлөй албайм. Бирок мен умтулуп келем. Ал болсо тили менен жакшы сезиши мүмкүн. Бирок ал мендей кылып үйрөтө албайт. Я сказал, что завтра приду, да? Мен ертең келемін деймін. Да, Дим или дедом, да? Дедом. Или Дим, Келемон, дедом. И теперь если через Айту вы скажете, это будет косвенно, значит, вам нужно настоящее будущее причастие Деп задействовать. айтамын. Не, Дебайта, не. Вот, кстати, Депайту, это вот на самом деле как бы три глагола есть. Есть Деу, Дебайту и Айту. При этом Деу и Дебайту это одно и то же. Просто смотри, Деу он более разговорный, Дебайту более формальный. То есть, по сути, вроде бы тут Айту видите, но к этому Айту никакого отношения не имеет. Вот это одно и то же. То есть, еще раз скажите, я скажу, что приду, нет? Мен ертең келемін дедім. Или Мен ертең келемін деп айтам. Деп айтам. это одно и то же. Дедом, девайтым, дедом. А вот Айту, он другой. Здесь нужно настоящее будущее причастие. Знаете, мен ертең Келетін. келетінімді Келетінімді айтам. Понятно? Айтам. Понятно? Вот и вся Мен ертең логика. келетінімді айттым. Поняли, да? Логика. И теперь это... А если вы скажете, я сказал, что Марат живет там в Астане. Я сказал, что Марат живет в Астане. Вот через это, да, через Деву. Мен Марат Астанада тұрады. Турады дедом. Дедім. Или девайтым. Деп айттым. А через это? Мен Марат Астанада тұрады. Туратынын. Айттым. Туратынын. Понятно? Туратынын. Понятно? Туратынын. Потому что... Родительный падеж. Да, Туратынын. Это Туратыны и не. Туратынын айтым. Или я сказал, что он пришел. Здесь как он пришел? Мен келді дедім. Или девайтым. Келді девайтым. А здесь? Келгенін айтты. Келгенін айтты. Видите? Вот и все. Вот прямая косвенная речь. Мен класста сабак бергенде формула бергенди жактыра бербейм. Аларга формула башында жаралышы керек деп айтканды жакшы көрөм. Мага жазып бериңиз дешет. Ал эми мисалы мен мындай болот деп жазып берген, аларда ыраазы болуп пайда болот. Бирок көрдүңбү? Көрдүм. Ошол учурда эмне болоорун билесизби? Сиз жазганда мээңиз үчүн балдак жасап саласыз. Сиздин мээңиз жумушту ошол жака которот. Башкача айтканда формула бар. Мен тынчмын. Ал эми формула башта болушу керек. Түшүнүп жатасызбы? Анан баш иштей баштаганда ал спорттогудай эле. Мен спорттук медицинанын дарыгеримин. Спортто кандай? Биз булчуңдарыбыздын чоюшун каалаганда ал үчүн көбүрөөк жана салмактуу жүктү көтөрүү керек. Мисалы мен 20 килограмм салмакты көтөрөм. Азыр менин машыктыруучум 25 жасашымды каалайт. Бирок бул мен үчүн өтө оор. Келиңиз, андай кылбайбыз. Бирок кылышыбыз керек. Ошондо гана булчуңдар өсөт. Бул жерде да ошондой. Тактап айтканда формула бергиле. Мен аны карап тынчып калам. А сен формула бересиң. Түшүндүм. Жумшак ийеден кийин, каткалаң Адан кийин, үн
үнсүздөн кийин мен эс алып калам. Бирок сен аны бүткүл жерде койгон жоксуң. Анан ушул формула ишке ашсын деп үйрөтүүгө аракет кылып жатам. Бүттү. Ал сени менен. Все, она уже с тобой была. Вы преподаете казахский язык, ну, собственно, не только казахский, но и другие языки, которые... Сиз казак тилинен сабак бересиз. Чындыгында казак тили эле эмес, сиз билген башка тилдер да. Алардын түзүмүн мындайча айтканда жеке сабактарда түшүндүрүп бере аласыз. Ал эми сабактарыңыз абдан кымбат турарын бир нече жолу айттыңыз. Окуучуларыңыз да жетиштүү. Бирок ошол эле учурда тилди, казак тилин үйрөнгүсү келген адам сатып ала турган китеп жазып жатасыз. Андыктан китеп жазууну чечкенде сизге эмне түрткү болгондугун түшүнгүм келет. Язык. Вот мне хочется понять, что вами двигало, когда вы решили книгу писать. Менин ыкмам, ал менин аракетимдин алгоритми дегенди билдирет. Биринчи эмне керек, андан кийин эмне керек деген. Башкача айтканда тезирээк үйрөнүү үчүн сабак берүү. Ал эми бул мугалимдер менен угушат, мени менен макул болушат. Ооба, алар казак тилин менден жакшы билишет. Ал менин эне тилим эмес, ал мен өздөштүргөн тил. Бирок алар мен аны кантип жеткиришти билээримди да билишет. Ошентип алар угуп, ошол эле ийгиликке жетишет. Того же успеха. Демек, окуу китеби мугалимдерге арналганбы? Это и для пользователей обычных, и для... Ал китепти кадимки колдонуучулар үчүн да, мугалимдер жамааты үчүн да каралган. Аны аткарууну каалаган мугалимдерге собирать менин долбоорлорумдун биринде мугалимдерге мастер-класстарды өткөрүү. прислушался. Мугалим мени угушуу үчүн албетте менин ал жагынан меники жакшы экенимди моюнга алышы керек. Анткени адамдардын категориясы бар. Элестеткиле, мен чет элдикмин, америкалыкмын. Анан мен орусча акцент менен сүйлөйм. Бирок мен орус тилин жөндөмө системасын сизге караганда жакшыраак түшүндүрүп бере алам. Биз ошону түшүнүшүбүз керек. Сиз аны өткөн жоксуз да. Да, конечно, а вы же... Мен аны өткөн жокмун, ооба. Ал эми ошондой мугалим ага макул болсо, ал ийгиликке жетип, менден да мыкты болот. Ал эми менин максатым мугалимдерибиз күчтүү болуп, баарыбызга тез үйрөтүшсө. Анан дагы казак тилинин көйгөйү жоюлса. Казак тилинин көйгөйү бизге эмнеге кереги жок экенин билесизби? Анткени ал мамлекет үчүн да каржылык чыгым. Ал эми биз бири-бирибизди бир тилде түшүнсөк, ал демдин биримдиги болот. Биз бири-бирибизди казакча түшүнөлүчү десек болот. Ал жагынан биз сизге жардам беребиз, үйрөнөбүз. Анткени ал кыйын эмес. Эң кыйыны казак тилин орус тилдүү казак менен үйрөнүү. Всего начать, Анан ал тилде сүйлөй баштоо. Себеби казактарда тосмо бар. потому что Мен казакмын, туура катаасыз сүйлөшүм керек. Мына ошол эң чоң жаңылыштык, жана тоскоолдук. Ар бир казак жеңе турган психологиялык тоскоолдук эмес. это психология. Эмне үчүн Николай ийгиликке жетет? Ал казак эмес да. Азыр мен сүйлөшүп баштайм. Ката кетирем деп алдын ала билет. Бирок ошентсе да баары мага кол чабышат дейт. Мени менен да ошондой эле. Башкача айтканда, мен сүйлөгөндөн корккон эмесмин. Ошондон улам алдыга жылыш болду. Дал ошондой эле. Бүгүнкү күндө орус тилдүү казактар да коркпошу керек. Алар сүйлөшү керек. Ал эми колунан келгендер, бала кезинен казак тилин билгендер ушул жагынан колдоо көрсөтүп, кубаттап жардам берип, оңдоп, бирок жек көрүү менен эмес, сүйүү менен, түшүнүү менен оңдоосу керек. А не с презрением. А как же сделать так? Бирок биз ошону кантип кыла алабыз? Үйрөнүүнү кантип максималдуу кыла алабыз? Биринчиден, мен Өзбекстандан келдим. Мектепте 10 жыл өзбек тилин үйрөтүштү. Мен билбегеним үчүн бул өзбек менен абдан кыйналдым. Все 10 лет я мучился с этим узбекским, потому что я его не знал. Мен аны 25 жашымда гана үйрөндүм. С нуля. Нөлдөн баштап, нөлдөн дейсиз. Бирок мектепте 10 жыл окудуңуз да. Ооба, бирок жыйынтык болгон жок. Нөл болдубу? Да, нам просто... Ооба, чындыгында биз 2-ге 1-ге окудук. Бирок алар бизди жөн эле көтөрмөлөп 3 коюп беришчү. Просто... Баса өзбек тилинен менде 3 турат. Анткени мен аны билчү эмесмин. Мага окшоп башка көптөгөн адамдар да ошондой эле абалда. Албетте өзбек тилин туубаса билген өзбек улутунун өкүлдөрүн кошпогондо. Алар айрым бир ишембилерди, кээ бир диалогтор үчүн 5 деген баасын алышты. Биз болсо 3 деген баа алдык. Сухбаты. Кийин гана системаны өзгөртүү керек деген түшүндүм.
көрсө ошол кезде эле жок дегенде өзбек тилин билбегендер жана билгендер деп экиге бөлүш керек болчу экен. Нужно было тогда. Ошондо гана жеңилирээк болду, түшүнөсүз да. Мисалы биз топторду чогултабыз, онлайн окуудан өткөрүүгө ага ар кандай деңгээлдеги адамдар кошула бербейт. Группы, например, у нас Мисалы рулда 5 адам отурат. Алардын баары бирдей деңгээлде болушу керек. разными уровнями. Же жакшы билесиң, же өтө начар билесиң, же такыр билбейсиң деген. Хорошо знать, либо очень Деңгээлин кантип текшересиңер? Эми диагностика. Мен жок дегенде диагноз кое алам. Бул үчүн эч кандай тексттердин деле кереги жок. Мен сиз менен жөн эле сүйлөшөм. Ошентип баарын түшүнөм. Кайсыл топко кошуш керектигин чечем. Мен сизде тесттер бар болушу керек деп ойлогом. Ооба, бирок албетте кеңейе турган болсок, анда бизге тесттерлөө системасы керек болот. Бирок бизде миңдеген студенттер бар. Андай ишибиз жок. Ошондуктан мен гана жемиштүүмүн. Мен баардыгын текшерип, эмне кылыш керек, кандай кадам ташташ керек экендигин айта алам. Ар биринде баары бекем жөктөлгөн. Ой башында ошондой дарыгерлик ыкма экен да, туурабы? Албетте, башкача айтканда мен ошол эле дарыгер бойдон калам. Тактап айтканда Яга централдуу даарылачумун. Мен ашказанды даарыласам, азыр тилди даарылайм. Эми көрдүңүзбү кандай мамиле бар? Оору учурда ал оору тил билбөө деп аталат. Башкача айтканда тилди билбей калуу. ты хочешь его знать, а у тебя Ал болсо чоң маселе. болезнь. Так, Демек оору да ошондой эле. Эми болсо чындыгы медициналык оорулардан айырмаланып, ал оору өнөкөт. Үзгүлтүксүз кайталануучу, бирок дарылоого болот. Болгону ыкманы табуу керек. Анан дарылайсың. и вылечить. Смотрите, а для всех разный подход? Вот как Эми карасаңыз, ар кимге ар кандай мамиле барбы? Мына ошол кызыктуу. Бизге мектептерден тартып эле тилди оңой өздөштүрө турган балдар бар деп көндүрүп коюшкан. Так илимдерди оңой өздөштүргөн балдар бар деп. Менимче ушул жерде кандайдыр бир кыйытма бардай. Анткени элди тилди жакшы үйрөнгөн жана начар үйрөнгөн деп бөлүү кандайдыр бир адилетсиздик. Анткени баарыбыз төрөлгөндөн тартып кайсыл бир тилде сүйлөшөбүз. Демек чет тилде деле дал ушундай эле сүйлөшө алабыз дегенди билдиреби? Да, здесь есть некий подвох, и вы правильно заметили, ведь мы все... Ооба, бул жерде бир нерсе бар, туура байкадыңыз. Анткени эне тилибизди баарыбыз бирдей билебиз. Биздин биринчи эйлик кылган тилибиз. Башкача айтканда учурда орусча же казакча же англисче дегендей. Бирок эмнегедир айрымдары угуу жагынан жакшы кабылдайт, бирөө көрүү жолу менен жакшы кабыл алат дейбиз. Ооба, андай нерселер бар, аларды эч ким танбайт. Бирок жалпысынан алганда адамдар тилди болжол менен бирдей кабыл алышат. Жөн эле эксперимент эмес, аны муну илим деле далилдейт. Эгерде адам туубаса дүлөй болсо, аны менен иштебеңиз. Ал дароо дудук болуп калат. Ошондо ал дүлөй дудук болуп калат. Анткени угуу органы аркылуу келген импульстар анын мээсине жетпей, сүйлөө маалыматын иштете албай, сүйлөй албай калат. Ал эми сокур бала кандай болгон күндө да сүйлөйт. Ал эми ал тургай кадимки балага караганда бир нече эсе тез сүйлөй алат. Анткени анын көрүү органы болуп кулак саналат. Это уши. Акыры биз окуганды жана жазганды сүйлөгөнгө караганда кечирээк үйрөнөбүз. Конечно. И я к чему? То есть Ооба, албетте, мен да ошону айтып жатам. Башкача айтканда, тил үйрөнүү жүрүмүндө биз эң негизги нерсеге көңүл бурбайбыз. Ал угуу деген. Мен окуучуларыма эң негизгиси тилди угуу деп айтам. Карасаңыз, мен бере турган салымдын 10% башкача айтканда, ал мен бере турган таблетка, мен аны сизге берем. Анан ким берет? Ким диетага отурат? Ким спорт менен машыгат? Ким тамекини таштайт? Түшүнүп жатасызбы? Мен алардын баарын кылбайм. Мен таблетка берем. Сен аны ичесиң. Бирок ал эгерде сен жашоо образын өзгөртпөсөң, натыйжасыз болот. Дарылоо дагы ошондой. не поменяешь. То же самое врачевание. То есть, если человек... Башкача айтканда, эгер кимдир бирөө мектепте бала кезимден бери тилден аябай кыйналдым десе, экинчи тилди үйрөнүү ал үчүн мүмкүн эмес. Мен ошол бала кезде үйрөнгөн эмесмин. Азыр такыр үйрөнө албайм. Демек ал сиз айтып жаткан нерсени кылгысы келбейт дегенди билдиреби? делать то, что вы перечисляете? Да, давайте вот так скажу. Ооба, мындай деп айтайынчы. Эгерде адам тилди туура эмес үйрөнсө, мен айтпайм, ал окуйт деп. Мен аны менен иштешем дагы өмүр бою тил үйрөнүүгө убактысы жетпей калат. Тилди туура үйрөнсө, 1 жылда үйрөнөт. Язык, он в год будет по одному языку изучать. Эми менин суроома кайрылсам, тилге жөндөмү жок адамдар болбойбу? Языкам. Нет, Так нет получается? таких людей. Смотрите, да, есть какие-то... Андай адамдар жок. Карасаңыз, ооба, адамдарда кандайдыр бир туубаса сапаттар бар. Спортто деле бир тууган боксер, бири дүйнө чемпиону болот, экинчиси болбойт. Генетика бар, генетикалык божомолдор бар. Бирок теңдемеде баардыгын салыштырып көрсөк, экөөбүз тең боксер болобуз. Бирок ал жөн эле таанымал болуп калат. Ал тууралуу эч ким айтпайт. Сравнить. Мы
оба боксерами станем. Но он более выдающимся просто станет. Никто об этом не говорит, да. Түшүнүктүү. Димдин жөндөмү көп болсо, ал чечен болоору анык. Более красноречив. Эми караңыз, азыр менин Керим деген окуучум бар эле. Ал Паралимпиада жаатында карате боюнча дүйнө чемпиону. Мен ага 20 сабактын ичинде англис тилин үйрөттүм. Ал тез эле үйрөндү. Эми түшүнүшүңүз керек. Ал англис тилин Николай казак тилинде үйрөнсө, ошондой эле үйрөнүп алды. Бул анын кемчиликсиз эмес дегенин билдирбейт. Бирок жок дегенде ал баардык нерсени негизги терминдер менен айтып, андан ары окута алат. Керим англисче баардык негизги грамматиканы үйрөндү. Тилди түшүндү, көп укту. Анын көзү да көрбөйт. Абсолюттук негизде азиз. Башкача айтканда мен ага ар нерсе жазган эмесмин. Мен аны менен сүйлөшүп гана тим болдум. Владислав, эми сизге бир эле учурда баарын каалагандар тууралуу суроо бергим келет. Бир эле учурда бир нече тилди окууга, бир эле учурда бир нече тилди үйрөнүүгө жана аны натыйжалуу ишке ашырууга боло тургандыгын биз сиздин мисалыңызда түшүндүк. Эми айтыңызчы, кантип сиз угуу, тигил же бул деп жатасыз. Бирок көп болгондон кийин аралашып кетеби, жокпу? Нет, они не смешиваются. Нет, это... Жок, алар аралашпайт. Жок, аларды аралаштырбоо деген мугалимдин милдети. Ал англис казак схемасы, колдонулуп жаткан жеке схема. Келишип дароо англисче казакча кылсак болобу дешет. Болот. Анан англисче казакча кантип дароо окулат. Караңыз, негизги деңгээлде англис тили казак тилине караганда кыйла жеңил. Мисалы бир этишти алалы. Мисалы төлөө деген этишти. Туурабы? Pay. Негизинен англис тилинде даяр формасы бар. Байкадыңарбы? Төлөө, to pay. Сен болсо алмаштырасың I pay деп. Туурабы? Эң аз дегенде I pay. Казак тилинде төлөө деген этишти табасың. Бирок сен төлөө деп айта албайсың. Тулеу. Но ты не скажешь, мен тулеу. Жок. Там уже нужна технология. Ал жакта сизге технология керек. Мен төлөймүн. Андан кийин технология. Технология. И так не... Анан сен дароо эле мен деген сөз менен жүздөй этишти бере аласың. Сосом я. Кандайдыр бир автоматизмди калыптандыргандай. Мен келем. Ал эми англисче сен I pay, I buy, I work, I do деп айтасың. Болду, аткардың. Эми болсо кел, четке кагууну киргизели. Теперь давай отрицание внедрим. А когда человек начинает Ал эми адам башка тилди колдоно баштаганда, башкача айтканда сүйлөй баштаганда, эки тилди бир учурда үйрөнгөндө анын мээсинде эмне болот? Казакча сүйлөгүң келип, бирок ошол убакта англисче конструкция кирип кеткен жагдай пайда болбойбу? сказать на казахском, но в это время у Может. тебя проникает английская Конечно, это может конструкция. возникнуть. Эмнеге? Англис тили казак тилинен да тезирээк кирип кете алат. Анткени англис тили лингвистикалык жактан орус тилине жакыныраак. Лингвистически ближе к русскому языку. Владислав, сиздин окуучулардын тажрыйбасын алсак, колуңуздан келгендин баарын бергениңизди качан түшүнөсүз жана окуучуларыңызды качан кое бересиз? Же тил үйрөнүү башталышы бар, бирок аягы жок процесспи? В вашем случае. Нет, вот здесь у меня тот же медицинский подход. Вот когда я должен допустить пациента. Жок, бул жерде менде баштагыдай эле медициналык ыкмак колдонулат. Мен бейтапты кабыл алышым керек болгондо, мен аны төшөктөн турсун деп кадимки абалына которгондо, анан дагы ооруп калбашы үчүн баарына үйрөткөндөй. Ал өз алдынча ден соолугун өз алдынча чыңдай алгандай. Бул жерде да ошондой эле. То есть Мисал катары Николайды алалы. Биз 10 сабак өттүк. Башкача айтканда 3-10 сабак курстары. я ему сказал: Николай, Ошол курстарды бүтүргөндөн кийин мен ага Николай, сага менин керегим жок деп айттым. будет залечивать пациента. Он скажет: Жакшы даарыгер бейтапты уламдан улам даарылай бербейт. Ал болду, өзүң кылганды билесиң дейт. Болгону мен адамдарга финансылык жактан да оорчулук кылгым келген жок. интеллектуальный багаж. Анан ал алган интеллектуалдык куржуну жетиштүү экенин түшүндү. И вот его Ал эми анын мүнөзү, ой жүгүртүүсү анын баары ичинде. Ал бир нече убакыттан кийин өзү үйрөнө турган нерсеге жөндөмдүү болушу мүмкүн. какое-то время он сам его выучит. Язык. А что вам дало? Анан ошол түшүнүү сизге эмне берди? Андан ары өз алдынча экенин түшүнгөндө адам менен эмне болот? Сам. То есть дальше он... Смотрите, я дал ему всю грамматику, и он ее Карасаңыз, мен ага баардык грамматиканы бердим. Ал аны толук түшүндү. абсолютно понял. Мен ага баардык фонетикалык ыкмаларды бердим. Ал баарын түшүндү. Мына ушундай. Менин ага керегим жок. Абай хорошо. Болгону сен аны менен эмнени окуткан жоксуң? Эмне үчүн? Мен ошон үчүн ага керекмин. Мен ал үчүн көптөрүнө керекмин деген суроо жаралат.
То есть я бы сказал, смотрите, Карасаңар, мен өзүмдү унаанын биринчи ылдамдыгы менен салыштырып жатам деп айтмакчымын. Карагыла, унаадагы эң кубаттуу ылдамдык кайсыл? 5 деп ойлодуңуз, туурабы? Анткени 5-де ылдамдык чоң. 5 самая большая скорость. Чындыгында эң чоң ылдамдык 1-де. Скорость это первое. Анткени машина токтоп турат. Аны кыймылга келтириш керек. Его нужно привести Ошентип сиз максималдуу кубаттуулукту бересиз. в максимальную. Ал кыймылда болгондо ал инерция менен жүрүп барат. Когда он уже... Сиз ылдамдатасыз, ылдамдыгын азайта аласыз. Бирок анда жүгүртүүсү көп болот. Можно более... Ал экинчи, андан кийин үчүнчү, төртүнчү, бешинчи. Будет. Это вторая. Бешинчиси эң алсызы. Бирок анда жүгүртүүлөрү жогору. Но на ней обороты большие. 5 менен жылбайсың. Айрым учурларда мугалимдер сени 5 баскычта алдыга жылдыргысы келет. Бирок сен токтоп каласың. Скорость, а вы глубже. Сизге 1 ылдамдык гана керек. Первая скорость. Я даю... Мен сага 5-ни бере алам. Бирок эмне үчүн? 5 ылдамдыктар үчүн кесипкөй мугалимдер бар. Есть профессиональный учитель. Мен сага 1 ылдамдыкты берем. Скорость. Самую Эң негизгиси сен жүрүп кетишиң керек. А когда вы поедете, вы Сиз алдыга жүргөндө аны сезе баштайсыз. потом на третий, потом на четвертый, пятый. Эми экинчи, андан кийин үчүнчү, төртүнчү жана бешинчиге котором. Башкача айтканда, мен сени казакча жүк болбой, бирок үйрөнгөнүң рахат бере тургандай абалга жеткиришим керек. Сиз окуйсуз, ал сизди кабыл алына баштайт. Сиз андан ары өзүңүздү кыйнабайсыз. Удовольствие начинаете получать.